алар төрөлөй тозокто эле жашап атышат азыр. Интернет менен аябай жазышып калыптыр да. Ошол баланын азгырыгына түшүптүр да бул. Исламский университетке окуйм. Папа, мама мени күтпөйлө, таарынбагыла деп ушундай кат жазып кеткен да. Муну Сирияга алып кеткен. Эниме экинчи кызы мындай Удалияда, экөөнүн ортосу бир эле жаш. Бир күнү ошо мамасына эле базарга барып, мен магазинге эле барып келем деген бойдон алда чыгып качып кетти да. Кичүү кызы жаңы эле 17-ге толуп паспорт алып калган. Ал кыз да ушу 1-2 айдын ичинде эле аны да өткөрүп кетишиптир. Улуу сиңдим 2 балалуу экен. 2 эркек. Анан алар мамасына кат жазып атышты. Болбой эле тияка Сирияга киргизип кетишти. Эң кыйын акыбалда жашоолору. Жазышса тим эле зенин кейт. Аякта кичике балдар эшикке чыгышпайт, суу жетпейт дейт, оокат деле жетпейт. Үндөрү зарлайт, ушу жака эмне келди экен. Ушундай адаштык кечиргиле бизди деп.